Айдалкарни бақыттың сырын аштым. Өзүңдүн арабаңды өзүң тарт. Шаар четиндеги айылда мага көптөн бери тааныш 90го барып калган бир карыя жашайт. Чакан фермасы бар. Эгинин өзү эгип, өзү жыйнайт. Коюн өзү кайтарат, эчкисин өзү саайт. Кумурскадай мээнеткеч. Торгой сайраганда талаага кетип, көз байланганда үйүнө кайтат. Анда да арыдым, чарчадым дебей, көкүрөгү кубанычка толо, көңүлү көтөрүңкү, мына эми кечки намазын окуйт да жаздыкка баш коет. А таңда кайра талбаган ишке бет алат. Талаа түздү ары кой. Тоого күйүкпөй жөө чыгып кетмеyi бар. Бала болуп башыма түк чыкканы бул кишинин ооруганын да, ооруканага жатканын да көрбөдүм. Дайым кыймылда болгондуктан дени таза, баскан турганы тың. Жүрөгү да таза, ичинде кыпындай кири жок. Эгерим кабагына кар жаабайт. Качан көрсөң жайдары. Өзү эле жылмайып жүрө бербей, кез-кезде тегерегиндегилерди да тамашалап күлдүрүп, айланага шаң тартуулап, кыңылдап ырдап да жиберет. Менимче маңдайындагы кат-кат бырыш карлыктан эмес, көп күлгөндөн улам түшсө керек. Бул керемет жашоо, мурунку ата-бабанын жашоосу. Ар ким өз жумушун өзү кылып, өз арабасын өзү тартат. Дыйканчылык, малчылык, отун алмай, кыскасы эмгектин баары ардактуу. Адамды кайгыга батырган да, көңүлүн чөгөргөн да, башкалардын ишине кийлигишкен да, боштук, бекерчилик. Мына ушундан сак бололу. Айдалкарни бакыттын сырын аштым. Бул калем учунан жаралган китебим эмес. Жүрөгүмдөн чыккан кеп кеңештердин топтому. Бактылуулуктун, жаркын маанайда жүрүүнүн жана бейпил жашоонун сырын издеп өткөргөн өмүрүмдүн бир үзүмү. Муну сага белек кылам. Ишенип кой. Сен бактылуу болосуң. Жана кимдир бирөөлөрдүн бактылуу болуусуна да өбөлгө түзөсүң. Сени урматтап, Айдалкарни.